Программабыз улантабыз, урматтуу теле көрүүчүлөр. Айпери. Баягы кээ бирлөрдө мисалы жакшы музыка чыгып калганда катарынан бийлей башташат, бөбөктөр. Ооба. Бирин көрүп, бири бийлей баштайт. Анан кийин баягы кичине кезинде өзгөчө бир плойкаларды же болбосо кичинекей баягы дезодоранттын идиштерин алып алып эле мен ырдайм деп ушундай чоң сахна жасап алышып төшөктөрдөн ырдап башташкан. Анан аларды көрүп кийинки энелери же болбосо сиңдилери алар да ырчы болуп, өзгөчө бир чоң үйдө топ түзүп ырдап башташкандагы бир кездер кездешет, Ооба. Бүгүнкү темабыз мына ушул сөзгө байланыштуу деги эле аганы көрүп инөсөт, эжени көрүп сиңдөсөт деген темада сүйлөшүп атабыз. Ал эми биздин студиябызга көркө көрүп кошуп келген биздин сонун ардактуу конокторубуз бар. Тааныштыралы. Бул учурга чейин эстрадабызда, фольклор жаатында көптөгөн сонун мыкты ырларды аткарып келишкен 3 теректин 3 кызы Райымбековалар бизде конокто. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисткасы Анапия Райымбекова жана маданияттын мыкты кызматкерлери Лира эже жана Дилбар эжелер. Кош келиңиздер. Кош келдик. Эң сонун жараштырасыздар. Сиздердин өзгөчө кийимдериңиз, үлгүлөрүңүздөр дагы бири-бириңизге окшош кийип келипсиздер. Анан кийин окшоштугуңуздар Анапия эжебиз менен Дилбар эжебиздин окшоштугу. Анан эмнегедир Мен башкача. Сиз бир аз башкача болуп калыпсыз, Лира атам окшош, апама Анапия эжем экөөбүз окшошпуз. Ак саргыл болуп. Анапия эжем апакай мен кичине сары кошулган, Лира болсо кара тору. Сонун. Бирок ошого карабай көпчүлүк сиздерди, кимиңиздерди ким экенин айырмалай албай жүргөн кездер болсо керек, э? Болот андай. Баарыңар эле окшосуңар деп айтышат. Аттарыбызды да алмаштырышат. Экөөбүздүкүн. Лира экөөбүздүкүн. Дилбар десе макул деп дейм, макулдубай Лирам деп койсун. Айырмасы жок, кулак көрүп калды. Ооба. Ал эми бүгүнкү темабыз ушул эжени көрүп сиңдөсөт, аганы көрүп инөсөт деген темада сүйлөшүп атабыз да. Жакшы. Ушул сиздерден да сурагыбыз келет. Эжеңиздерден эмне үйрөнгөнсүздөр? Балким кичинебизден дагы үйрөнүп алчу азыр мезгил болуп атат да. Ошол туурасында айтып берсеңиздер, кичинеңиздерден бери кандай өстүңүздөр? Биз ушу эжени көрүп өсүп, анан ырдап кеттик да Лира көрөсү. Ооба. Биринчи Анапия эже баштаган. Баягы биринчи улуусу катары. Сиз үйдөн улуусуз, Жок, улуу эжекебиз бар. Эжекеңиз бар. Өзүбүз 11 тууганбыз, 6 кыз, 4 эркек. Анан кийин ырдап жүргөнүбүз үчөөбүз болуп атпайлы. Ошо 3 кыздын улуусу мен. Анан кийин белки үчөө деле аябай жакшы ырдашат. Алар эмнеге чыккан жок? Алар эми Ырдаганыңар жетчи. Анан баягы мен биринчи ошо ырдап баштадым. Анан мен ырдагым келет деп Дилбар келди. Анан Лира келди. Лира биринчи келди. Анан кийин жүргүлө деп эле ырдасаңар жүргүлө деп эле анан тиги мен окуган агайым алып келип эле анан кийин Улук Мырза Полотов агайдан Дилбар Лирада окуду. Баарыбыз чогуу. Үчөөңүздөр тең, Агайдан бүттүк. Канча жашыңыздан үй бүлөдөгү ырдоо мындай башталган? Үйдөн Лира болсо кичинекей ушу 1-класстан баштап эле, 6 жаштан баштап эле шыпыргыны комуз кылып чертип ушинтип үйдөн. Анан биз го Дилбар экөөбүз окшош неметип калдык, мектептен кийин ачылдык биз. 9-10 класска барганда ырдап. Демек сиздер жанагы сиңдини көрүп эжебиз болуп калыпсыздар да. Эми көпчүлүк баягы сиздерди бирдей эле көрөбүз да. Баарыңыз үчөөңүздөр тең сулуусуздар. Анан ортодогу жашыңыздар канча аралык? Рахмат. Ортодо эжем эң улуусу андан 4-5 жаш, анан экөөбүз эгиздей эле болуп өстүк. 2,5 жаш, 2 жаш. Дилбар экөөбүздүн ортобуз 5 жаш. 5 жаш. Дилбар менен Лира 1,5 жаштан. 2 жаш ушундай да. 2 жаш, 1,5 жаш, 2 жаштан. Кээде эметкенде менден 3 жаш кичүүсүң да деп калам, мындай сый көрө турган болгон. Кээде тең болуп калабыз. Удабыз да уда өсүп. Бир эле размердеги кийимдерди алып берчү окшош. Эме өңүн эле өзгөртүп апам. Ошентип кийип чоңойдук. Азыр деле бир размерде кийебиз, бут кийимди. Эң сонун. Келиңиздер анда сиздерден сонун чыгарма угалы. Анан маегибизди дагы да болсо улантабыз. Кандай чыгарманы аткарып элди дагы да болсо ойготобу? Анда өзүмдүн Жаным апа деген обонумду
ырдап берели. Сөзү ушул кыргыз элибизге белгилүү акын эжекебиз Лариса Асанбекованыкы. Азыр ырдап берели. Жалпы апалар. Эң сонун. Кетти. Тогуз айда толгонуп тапкан элим тамагыңдын таттуусу мага белин алып бастан жетелеп жол көрсөтүп бул жашоого gözümde açkan elin sensin apa sırdaşım canım sensin apa kımbatım asılım canım apa bağım apa Düşülüp tapkan elim hiçbir candı sağa men tapmay gelin günü tünü oylanamazsın apan kankin demen ak sütün aktar elin sensin apa sırdaşım canım sensin apa kımbatım asılım canım apa bağım apa Var üçün güç kuvvet asla verin Çegi joktur Söyüngdün mağa degen Bolsum dağı Ol kızın menenesi Bir özüngü Yaş koydum kala verem Sensin apa Sırdaşım yakınım Sensin apa Kımbatım asılım Canım apa Bağım apa Canım apa, bağım apa. Ай, бале, баракелде. Анан үчөөңүздөрдү ырдап жатканда үнүңүздөрдүн тембри бирдей окшойт, э? Окшош эми бар. Бир тууганбыз да, анан окшош тембрлар окшошуп кетет. Мындай суроо жер алып атат да, Эмеден мындай да вибрация деп коет го, баягы голосовойда лираныкы тегиз. Ана пежемки академический, аябай мындай металлический чыгат, мындай оркестринен. А меники болсо эмелери көбүрөөк мындай. Эң сонун. Мындай суроо бергим келип атат да. Мисалы сиздер ырларды тандоодо, же болбосо кийимдерди тандап атканда, же бир жерге барууну чечип атканда, эжелик кылып анепе же ошондой кылабыз деп айтып коебу, же кичүү болуп эркелейсиздерби сиздер? Кандай болуп чечилет? Кеңешебиз го.
ортого салып кеңешип, Дилбар өзү ойун айтат, Лира өзү ойун айтат. анан оюбуз кийим тигип атканда дагы баягы табетибиз бир жерден чыгып калат баардыгыбыз. Анан баягы чогулганда үчөөбүз үч башка үйүбүз бар да, анан чогулганда кичине эле бир убакыттан эме болуп калабыз чогулганда. А так баягы кийим тиккенде, ыр жазганда кеңешип, кесип, анан кийин чыгат. Үчөөбүз ырдаган ырлар көбүнчө. Биргеликте, Биргеликте. кийинки суроо мындай болсун. Сиздер баягы балалык кезде, балким азыр делеби, мисалы ана пежеден коркосуздарбы, мындай урушат, мындай көз караштарынан, балким сөздөрүнөн. Болобу ошондой мезгилдер? Мен экөөнү тең корком. Дилбардан айрыкча корком. Ана пежем кичине баягы назик, жоош. Мүнөздөрүбүздү билебиз да, анан антип койсок капа болуп калат, же болбосо минтип коелу деп мындай көңүлгө карап баягы көп жыл 20 жыл болуп калды, 20 жылдан ашты чогуу болгонубузга. Анан кийин мүнөзүбүзгө карап иш жасап калдык, баягы нюанстарды колдонобуз жашынакай эмесин түшүрүп койбош үчүн. Ал эми Лира же эркелеген учурлар болобу сиздерге? Муну эркелегенде аябай көңүлүн көтөрүп алдап койсок, барып алактап кетет ошол жерде жашай. Көңүлүм көтөрүп койсо, ушинтип койгулачы мени деп калат. Сонун бизде байланышка чыккан телекөрүүчүбүз бар экен. Кабыл алалы. Саламатсызбы? Алло. Кош келиңиз. Үнүңүздү бир аз өктөмүрөөк чыгарып, сурооңузду берсеңиз болот. Алло. Угуп атабыз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Мамай берүүсүнө биринчиден салам. Ишиңиздерге ийгиликтүү болсун. Бул алып баруучу бала менен кызга ишиңиздерге ийгилик. Анан биз Анапия, Лера, Дилбар Райымбековаларга каалоо тилек айтып койсомбу дедим эле. Сиздерге абдан суктанабыз, сулуусуздар. Кыргыз кийим аябай сиздерге жакшы жарашат. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Үнүңүздөргө болсо таптакыр эле чек болбосун, алга кете бериңиздер. Үнүңүздөрдү уккан сайын уккубуз келет. Эмне дейбиз, Бишкек шаарынан чалып атабыз. Атым Салкынай. Эмне дейбиз, дайыма ошо кыргыз кийимди сиздер өзүңүздөргө жарашыктуу кийесиздер. Талантыңыздар ташкындай берсин. Анан ошо ата-энеңиздер жөнүндө айтып кетсеңиздер. Анан балдарыңыздар барбы? Ушул 3 эжеке тең ошо бала чакаңыздардын арасынан сиздердин талантыңыздарды улагандар барбы? Сиздер эми ошо тубаса талант деп ойлойм, сиздердин үнүңүздөр таптаза. Ырдап атканда мисалы такыр кыйналбай ырдайсыздар да, эркин. Чоң рахмат сизге. Тубаса таланттарга таазим. Чоң рахмат. Колуңуздардан түшпөсүн. Анаке эжени биз билебиз, аябай оркестр менен ырдаганында дагы, комуз менен ырдаганында дагы сизге талантыңызга таасир. Рахмат. Чоң рахмат сизге. Сонун сөздөрүңүз үчүн жакшы суроо да берилди. Ата-энеңиздер, сиздердин өзүңүздөрдүн үй бүлөңүздөр, балдарыңыздар туурасында. Эми биздин атамдын көзү тирүү болсо 105ке чыкмакта. Биз эң кеч көрүлгөн балдарбыз. Балалуу болбой жүрүп, анан апама үйлөнүп, анын ортосунда айырмасы 27 жаш кичи болгон апам. Анан 10 бала төрөп берген атама. Анан кийин атам сүйүнүп калчу аябай. Атам өзүнүн курбалдаштары аз калды дегеле эме да көз өтүп кетти көбүн. Анан көрүп калгандар айтып калат, абдан жакшы төкчү атаңар. Атам ырчы Кадыркул деп биздин өзүбүздүн ошо Жалал Абад өрөөнүнө, Токтогул өрөөнүнө белгилүү адам болгон атам. Анан баягы Советтер Союзунда ушул өкмөткө ишенип берилген адамдардан болгон. Биздин ата-бабаларыбыз ушинткен да. Анан атамдан кыздарыман чыгат деп тамашалап айтчу да негедир. Анан кыздарыман чыгат деп ушинтип айтып койчу. Анан баягы атамдын көкүрөгүндө бир сен эми филармонияга ырдабайсың десе, жок, мен балалуу болгонго аябай сүйүнүп өттү да атам. Анан чыгармачылыкта элдин арасында барк баасы менен жашынакай төгүп койчу. Сендей кандай ушундай барк баасын Тууганбай экен, Тууганбай Абдиев атабыз оозунан түшүрбөй биздин атабыз айтып жүрдү. Анан атам бою абдан бийик, 2 метр киши болгон. Анан күрөш бар го, алыш күрөшүнөн эч далысы жерге тийген жок, Кадыркул акемин деп айтып жүрдү. Анан атамдан бизге үнүн алдык, атамдын обонун ана пежем алды.
Анан баягы төкмөлүгүн болсо лира алыш керек эле жалкоолонуп коюп. Анан бир аябай тегиз бир көңүлү балкып турганда жөн эле макта берет. Анан кийин теге биздин балдардан чыгат го төкмөлүк деп эме кылып калабыз баягы. Бирден өтүп кетет го деп. Анан апам бизди багып, жашынакай кылып өстүрдү да. Бизден атамдан келди деп сиздерге жооңуздарга айткым келет ушинтип. Өзүңүздөрдүн балдарыңыздар тууралуу дагы суроо берилип кетти. Балким сиздердин өнөңүздөрдү улаган, ырчы болобуз деген, маданияттын кызматкерлери болобуз дегендер барбы араңыздарда? Эми балдардан баягы ак канарыктан суу агат дегендей мен 3 уулум, эң улуусу, анан ортончусу жакшы музыканттар. Азыр ошол чоң оркестрлерде эмгектенип жатышат. Военный оркестрде эмгектенишет. Анан Трубач жакшы, Акзинат. Мен Акзинат деген кызым бар, Мукаш Абдыраев атындагы мектепти бүттү скрипка боюнча. Азыр вокалдан, скрипкадан консерваторияда окуп атат 2-курста. Бардык эле чыгарбачы. Жолубузду жолдоп кетип атат, башка жолду жолдоп башка кесиптин ээси бол десек болбой эле баягы. Эми Сиз айткандай ак канардын суу агат, кайра эле. Токон Ишбаевдин кызы болсо анан ырдаш керек да. Ал эмечи? Алтышка. Менин кыздарымды тил боюнча кетти. Тил боюнча кетти. Анан бирок хобби катары ырдап жүрөт. Концерттериме катыштырам. Анан Түрк лицейинде ушу фестивалдарга, чет өлкөгө көп чыгып калды, фестивалдарга катышып. Бөлөк мындай англис, түрк, анан корей тилинде ырдайт, кыргыз тилинде Кыргызстан оондору деген ырыбызды сүйүп ырдайт. Баракелде. Ооба, биздин телекөрүүчүлөр дагы ырдаса экен деп күтүп тургандыр. Келиңиздер дагы бир чыгармага кезек берели, Мен чертейм. Балким ушул Кыргызстан оондорун ырдайбыз, Макул, Сонун болот эле. Эне көпчүлүк кыргыз эги мына ушул чыгарманы сүйүп окуп келишет. кылымдардын 1000 жылга толгон голу. Бале. Кыргыздардан ыгысыны жоголгону. Кыргыз көчүл көгүлү обонсозут. Кыргыздарга Кыргызстан, кыргыздарга Кыргызстан обондору. Кыргыздарга Кыргызстан обондору. Эзелтеден элимдин ойлонгону, эгемендик бүгүнкү болгондору. Эркин турмуш азаттык ырынырдай. Эл журтуна Кыргызстан обондору. Эл журтуна Кыргызстан обондору. Жазды акындын жолондору, ырга чыкты көл долондору. Ырдайт ата жекенин эли жерин. Ырга кошуп Кыргызстан обондору. Ырга кошуп Кыргызстан обондору. Түркүн дүйнө жашоонун сомолдору, түрмөктөлгөн ойлордун орондору. Ырдалып жатса дагы
түгөнбөйт Кыргызстан, эй, эч түгөнбөйт Кыргызстан обондору. Ай, Ошо баракелде. эң сонун Телекөрүүчүлөр, чындыгында эч түгөнбөйт Кыргызстан обондору. экранын артында туруп алып дагы туруп алып кол чабышса керек, Телекөрүүчүлөрдүн баарында Эң сонун. WhatsApp'тан дагы укмуштуудай сонун сиздерге калуу тилектер келип атат. Сонун ырдайт экенсиздер, укмуш ырдайт экенсиздер. Үнүңүздөргө береке бар болуңуздар деп тынбастан сиздерге сонун СМСтер келип атат. Албетте. Жети дубандан жазып атышат. Кайсы жерден бардыгы кай жазып аткандарын жазып атышат. Бул жакта көп билдирүүлөр келип атат. Анын суроолорду окучубуз, бирок жетишпейт. Өзүбүздүн суроолор түгөнбөйт атат. Чындыгында сиздер ырдаганда тим эле баягы бир үн ырдап аткандай ушундай туюлат экен да. Анан өзгөчө бул жакта туруп дагы бир иргүү алып атабыз. Талантыңыздарга таазим. Чындыгында аябай сонун ырдап атасыздар. Мындай суроо берим келип атат. Сиздер үчүн бир тууган деген ким? Ушул бир айтып бере аласыздарбы? Балким көпчүлүк ар ким ар кандай айтат дегендей, сиздер баягы чыгармачыл адамсыздар. Сиздерден уккубуз келип атат ушундай сөздү. Бир тууган деген эми эң баягы бир тууган деген табылбайт да. Ооба. Бир тууган деген кымбат. Атам, апам тиги бизде баягы көп бир тууган болгонума аябай шүгүрчүлүк кылам Кудай таалама. Анткени бири-бирине караан, тирек болсун деп ушундай азыр сезилет да. Бири-бирибиз менен сырдашабыз, бири-бирибиз сүйлөшөбүз, сөздөрүбүз менен бири-бирибизге поддержка кылабыз. Анан эметип коем да, кыргыздын бир жакшы көп балалуу болгон ушунчалык эмес да, баягы ошо атам менен апам салттуулаган, такыр чыкпай баягы биздин азыр сиздер деле ошондой болушуңуздар керек да. Анан мен аябай Кудайга шүгүрчүлүк келтирип кетем. Мен бир туугандарым бар, мен бактылуумун да. Анан бизди көрүп жаткан телекөрүүчүлөргө, балким өсүп келе жаткан өспүрүмдөргө кандай кеңештериңиздерди бересиздер? Эже кандай болуш керек? Сиңди кандай болуш керек? Бирок көп бир тууган болгондо бири-бирине ошондой эле сезим калыптана берет да, бир туугандык сезим. Кичинекейиңде мен ана пижемдин кийимин көп кийдим. Экзамен тапшырганда вокалдан аябай чет өлкөдөн алып келген көйнөктөрүн кийип алып эле же көйнөгүмө койгону белгисиз, же ырыма койгон 5 плюс менен. Анан алып барып кээбизин сурачымын, анан 2-3 азыр эфирден айтып берейин. Анан ушундай өзүбүз ордуна ушундай мындай каратып илип турган коюп койсом билген эмес да. Анан тиги лира кийин болсо бул өзү жакшы ырдап таап анан өзү эле кийинип калды. Бул меники назы кийип калды. Ошо анан бири-бирибиздикин көп кийип чоңойдук. Анан баягы сезим 18ге чейин бир туугандык сезим кыргыздын баягы көкүрөгүндө болгон эмеси менен чоңоет да. Анан баягы жалгызыраак болсо эгоист, баягы өзүмчүлдүүрөөк болуп чоңоюп калат да. Ошон үчүн эки бир тууган болсо да азыр көп да, жакшы. Эки бир тууган болсо да, ага синиси болсо бири-бирине ушундай эч тутуп жөн эле көкүрөктөгү дүйнө такыр зоосу, Азыр бизде байланышта телекөрүүчүбүз бар экен, кабыл алалы. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келдиңиз. Саламатчылык, кыздарым. Ушул жанатан бери ала албай аттым. Ушул 3 кызыма бир жакшы бир тилектеримди айтып коеюн дедим эле. Ушулар чыкканда дайым сыймыктанып, ушунчалык ниетим менен угуп отурам. Ушул 3 кызга ден соолук Кудайым. Үй бүлөчүлүк, тынччылык, балдарынын бактысы болсун. Дайым ушул өркүндөрү, өнөрлөрү өркүндөп, ушул кыргыз элиме дайыма кызмат кылсын деп тилеймин, алдыңа өтөйүн. Ушул кыздардын обондору, мисалы үчүн башкалардыкына караганда кыргыздын нукура мындай бир жакшы бир мындай салмактуу жакшы ырдашат. Мындай укулуктуу, биринен бири өтүп, үчөө тең бирдей мындай жакшынакай чыгарган обон ана пияныкты. Аябай рахмат, алдыңа кетейин. Дагы көп чыгармаларды чыгара бер. Элиңдин алдында аман болгула баарыңарга. Чоң ийгилик. Сизге дагы терең ырашылык билдиребиз. Бул учурга чейин баягы сиздерди сонун ырларды угуп жүрүп эле, анын ортодо баягы турмуш тиричиликке байланыштуу үчөөңүздөрдү бир ырдабай калган мезгилдер болгон эмеспи? Анан кайрадан жанданып, Райымбековалар кайрадан чыкты деп бир сонун нерсе болду эле. Чынында жашоо турмуш үчөөңүздөрдүн ырдооңуздарга бир кедергисин тийгизген учурлар болдубу? Бала багып үйдө отуруп калган учурда деле баары мен бала багып калганда ана пежем баласы чоңоюп, баягы чыгармачылыкка шыктанып калып эле мени үйдөн алып барып
запись кылган учурлар болду. Жана Папурин ошентип мени экөө жетелеп барып, мени мактап сактап, сонун ырдап атасың деп ушинтип бири-бирибиз ушинтип калсак, экинчибиз мындай эме болуп калабыз да. Ушунда бири-бирин айтып калам, биз тиги 3 башы бар жашынакай сулуу жыландарга окшоп жана куйругу бир депчи. Бирөөсү бияка эмес, экөө аякка барат. Жашынакай жылан, бирок уусу жок да. Анан азыр бир жакка келдик да, анан жумушта биз Алымкул Үсөнбаев атындагы улуттук филармонияда эл шайырлар тобунда чогуу эмгектенебиз. Анан эжем же менин келбей калсам Дилбар гана дейт, анан чогуу уктагансыпчы, анан үйүбүз бөлөк деп калабыз да. Анан ошо чыгармачылыгыбызда бир жерде болгону бизге көбүрөөк мындай билинбейт да. Жумуштан жакшы таасирин тийгизет эми баягы биз чыгармачылыгыбызга. Анан чогурдаганыбызды режиссерубуз дагы, жетекчибиз да жакшы эметет. Чогуу сонун көрүнөсүңөр, чогуу эле деп бир менен кутулуп кетебиз кээде. Кээде Лираны ырдатса, экөөң менен ырдайынчы деп калат. Ушундай. Эң сонун. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздерде да суроолор пайда болгон болсо, байланышка чыксаңыздар болот. 56 56 72 номери аркылуу. Ооба. Анан WhatsApp'ка дагы толтура SMS-тер келип атат. Келиңиздер. Анан мисалы сиздер үчөөңүздөр чогурдайсыздар да. Анан кээ бир учурда сиздерди чакырганда жок, үчөөңүздөрдөн келишиңиздер керек деген учурларда кездешсе керек, Бириңиздер да калбай келиңиздер, ошол эле той топур, ошол эле концерт, ошол эле шаан чөкөттөргө. Ооба, көбүнчө үчөөбүздү сурайт да. Анткени жанагы үчөөбүз ырдаганда жакшы көрүшөт элдер. Абдан жакшы көрүт. Анан ошол үчөөбүз ырдаган ырлар дагы элге жакын болуп, мындай сиңип калды да, ошон үчүн дагы деп ойлойбуз. Анан жалгыз ырдап алып деле ырдап болчу деп өзүбүз деле мындай алымсынбай калабыз да. Ана эпеже тойлордо. Түшүнүктүү. Сиңдиңиздерден бир нерсе үйрөнүп алган учурлар болобу? Мисалы, эжеси катары сизден көп нерсени үйрөнүшөт. Менден көп нерсени үйрөнүшөт, анан мен дагы үйрөнгөнгө туура келет да. Үйрөнөм албетте. Эки сиңдим Эң сонун. Эки сиңдим да өзүнчө чоң таланттар. Анан талантын баалайм, өнөрүн баалайм эки сиңдимден. Рахмат. Чын ниетимен. Сиздерге чоң рахмат. Баягы убакыт саат өз соңуна келип калды. Келип сону маек куруп бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Дагы да болсо ушул 3 теректин 3 кызы деген дагы да бир кылымдарга жашасын. Анткени биз сиздерди жакшы көрөбүз, сонун чыгармалар чыгып турсун. Дайыма жаркырап, жайнап үчөөңүздөр бир келикте кыргыз элине, кыргыз жерине талантыңыздарды тартылап жүрө бериңиздер. Силерге да ийгилек. Сиздерге да чоң ыраазычылык. Чоң рахмат сиздерге. Бүгүн бизде конокто 3 теректин 3 кызы Райымбековалар болду. Биз болсо Таңманай программасын уланталы. Бизден алыстабаңыздар.